Эми дагы бир бизде Кыргызстанда жагдай калды. Бул элдин ушул шайлоого катышуу маселеси. Бул чынынан келгенде чоң көйгөйлөргө айланып баратат. Анткени акыркы ушул статистиканын даныларына карап көрсөк, тилекке каршы 20-25%, 30%га жетпей эле ушундай шайлоочулардын катышы өтө аз болуп атат да. Андан кийин мисал көрүп атасыздар, шайлоого катышпайт, бирок шайлоо бүткөндөн кийин өзүнүн баягы оюн айтып, критикасын айтып, эмне үчүн буга чейин анда шайлоого катышпадың, өзүңдүн жарандык укугуңду кылган жоксуң деген маселелер тууганга байланыштуу биз ойлодук, бир маселе болду, штраф кылсакпы. Бирок кечке эле бир штраф кыла бербей, келиңиздер андан көрө биз ошол стимул кылайлы. Стимул, ал кандай стимул? Биз ошол 7 областта жана 2 чоң шаарыбызда шайлоо күнү, шайлоо процесси өтүп атканда ар бир жаран ошо шайлоо округуна киргенде талон алат. Ошол талон менен шайлоого кирип, шайлоодон чыккандан кийин талондун алкагында лотерея ойнотулат. Мындайча айтканда, ошол эле күнү, ошол эле түнү, ошол 10 кечки 10 чамаларында лотерея ойнотулуп, ошол жерде бир топ чоң ушундай квартира маселеси, машина маселеси, же жанагындай iPhone, бытовой техника маселеси, ушундай нерселерди койсок, мен ойлоп атам, жарандар катышабы, жарандар келсин, майрам катары келсин, ушул күндү майрам катары эсептесин, өзүнүн тагдырын чечип аткандан кийин, өзүнүн мамлекеттеги келечекти тандап аткандан кийин сөзсүз түрдө граждандык өзүнүн милдетин аткарып, ушул шайлоого сөзсүз түрдө келсин деп аракет кылып атабыз. Эми билесиздер, эми жашыргандан эмне анча-мынча жанагындай жаштардын арасында бир болбогон бир iPhone ойнотулса, ошол жака чукап бара калышат. Ал эми шайлоого бар десе, шайлоого барбай жатып алышат. Менин добушум эмне чечмек эле депчи. Как раз таки ар бир жаран ушул жерге активдүү катыш керек деп биз ушул мыйзамды жазып, жана чыгарып атабыз.